Биздин таңкылайып көрсөтүүбүз андан ары өз берүүсүн улантсын. Бизде дагы болсо сонун мейманыбыз төрүбүздөн орун алган чагы акыркы маалыматтар менен акыркы маданиятта болгон сонун көрүнүштөр менен бөлүшөйүн деп келип калган учуру. Анда эмесе тааныштырайын. Акбарак коомдук фондунун негиздөөчүсү Нурболот Азамат бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Манутаңыз менен. Жакшы келдиңизби? Жакшы буюрса. Жетип алдык. Эң башкысы ошол. Сонун. Биз айтып калдык, сонун жаңылыктар менен бөлүшөбүз деп, телекөрөрмандарыбыз менен бөлүшүп, жакшы жаңылыктар менен айтып бериңиз деп чакырдык сизди. Эң алгач бул Акбарак фонду тууралуу сурап албайлыкпы? Анын жаралуу тарыхын, эмне үчүн Акбарак, эмне үчүн жаралды, максаты эмне деген сыяктуу. Жакшы болот. Акбарак адабий фонду эми бул былтыр жайында расмий каттоодон өтүп анан иштей баштады. Аты эле айтып турат, негизги эле максаты ушу адабият чөйрөсүндөгү жаңы демилгелерди колдоо, бул жерге байланыштуу ар кандай баягы идеяларды ишке ашыруу, анан азыркы тапта бир канча багытта өзүнүн ишин алып барып атат. Биз адабияттын баардык саласындагы бир демилгелерди колдогубуз келет. Ошол эле учурда мисалы үчүн азыркы тапта кыргызча, орусча, англисче 3 китеп клубубуз иш алып барып атат. Анан адабиятты санариптештирүү боюнча бир катар долбоорлорубуз бар. Быйыл мисалы үчүн былтыр жетишпей калды, баары эле каржынын жоктугунан болуп атат. Быйылкыга пландап турабыз, кыргыз акындарынын онлайн антологиясын жасап атабыз. Сиз билесиз да, баягы интернетке кайсы бир акындын ырын жазсак көп чыга бербейт. Менин билишимче ушул Алы Токонбаев менен эле Алыкул Усмановдун бир 10дон ашыгыраак ырын таппасак, калган акындарды дээрлик тааныбайт интернет. Анан бул жаатта Олжобай Шакир агай Рухеш сайтын негиздеп жакшы иштерди жасап кетти буга чейин. Анан ага чейин болсо Марат Токоев агайыбыз Кызылдан сыяктуу, Кыргыз маданият борбору сыяктуу бир катар сайттарды негиздеп адабиятты санариптештирүүнүн баягы жолун баштап беришти да. Анан биз эми аны профессионалдык деңгээлде улантып, баягы Сарыкеч, Заманга бап ылайыктуу бир жакшы сайтты түзүп атабыз. Учурдан пайдаланып, мен бул сайтка катышы бар бардык адамдарга ыраазычылык билдиргим келет. Анткени кымбат, эми сайт жасоонун өзүңүз эле түшүнүп турасыз, бул чоң IT долбоор, бирок анын бардык катышуучулары ушул адабият күйөрмандары экен, бекер иштеп берип атышат. Жумушунан тышкары, анан кечинде, түн ичинде чогулуштууларды өткөрөбүз, баягы жумуш бүтүп келген күндөрү отурабыз. Анан биздин IT адистерибиз түнкүсүн иштешет. Дем алыш күндөрү жолугушабыз, ушундай өздөрүнүн айтор баягы негизги жумушунан тышкаркы убакытты ушул долбоорго арнап аткандарына мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирем да. Анан дагы башка багыттар боюнча эми адабий иш-чараларды байма-бай өткөрүп атабыз. Былтыр жайдан бери бир 2 чоң иш-чара өткөрдүк. Бул Аутсада эми өттү эле. Креативдүү экономиканын фестивале. Ошого биз Акбаракты катыштырып, бир катар иш-чараларды сунуштадык. Биздин эң негизги баягы фонддун дагы бир максаты бул адабиятты креативдүү экономиканын бир багыты катары өнүктүрүү. Эми биз билебиз да, баягы адабият десе эле мындай көңүл ачуучу тармак катарычы жок. Бул тармакта баягы жазуучулар өзүнүн баягы китептерин продукт катары сунуштап, андан пайда тапса болот деген бир максатты дагы баалуулукту да жеткиргибиз келет. Ал жерде биздин өзгөчөлүк китеп жарманкесин өткөрдүк. Анан авторлор өздөрүнүн китептерин өздөрү сатты. Олжобай Шакир, ошол эле Топчугүл Шайдуллаева сыяктуу акын жазуучуларыбыз китептерин туруп алып өздөрү сатканы бул аудитория үчүн аябай кызыктуу болду. Андан кийинки эле иш-чарабыз Топчу поэзия кечеси болду. Бизде бир жакшы жаштар пайда болду. Мисалы үчүн Роза Рыспек же Саид Султанали сыяктуу балким мезгил саптарын алып барган жигит. Ырларды бир баягы салттуу биз көнүп калган тондон башкача бир профессионалдык деңгээлде, дүйнөлүк баягы дубляж актерлорунун деңгээлинде ырларды окуп атышат. Биз ошолордун мүмкүнчүлүгүн, ошолордун талантын колдонуп, биз азыркы жаштарга ылайыктуу бир поэзия кечесин өткөрдүк чакан. Ушундай эле бир чакан жерде эч кандай баягы аппарат жок, сонун болду, ал дагы сонун иш-чара болду. Жаштар арасында бир поэзияга болгон кызыгуу күч экенин байкадык да. Ата биз көнүп калганбыз да, баягы поэзия окуйт десе эле на деген тонгоч. Булар болсо баягы актёрдук чеберчилигин кошуп, башкача бир сонун нукта окуганда, жаңы форматты бизге жаратып берип жаткан жаңы форматты окуганда анан мындай поэзия такыр башка өңүттөн ачылды да. Анан быйылкы алгачкы эң чоң иш-чарабыз китеп форум жөнүндө болду. Менимче кийинки суроо жөнүндө азыр ушул болуш керек. Бир аздан кийин кененирээк бул тууралуу сүйлөшөбүз албетте. Анан Нурболот, Акбаракты отпайсызбы? Биз сизди негиздөөчүсү катары тааныштырдык. Эмне үчүн бул тармакты тандадыңыз? Бизде бар ошол эле баягы сиздей жаш
креативдүү алып баруучулар же болбосо мына ошол сиздей болгон жаштар бир адабият тармагын эмес башка тармакты тандашмак болуш керек да. Эмне үчүн адабият тармагын тандадыңыз? Эмне үчүн акпаратты тандадыңыз? Бул идея өзүңүздүкүбү негизи? Бул негизи мага эң көп берилген суроо. Бул мен өзүм адабияттан кыйла эле алысмын. Эми кызыгам, баягы любитель деп коебуз го. Китептерге кызыгам, жакшы көрүп окуйм, анан жөн гана баягы ушул тармактагы көйгөйлөрдү көрүп, талкууларга көп катышып жүрдүм. Жазуучулар союзу менен талаш тартыштарга барып жүрдүм. Маданият министрлигине сунуштарды айтып жүрдүм. Анан көйгөйлөрдү көрүп турасың, анан чечүү сунуштарын баягы сен жасаганга мүмкүнчүлүгүң жетет. Анан башкалардын аракет кылышын каалайсың, бирок баягы натыйжалуу аракет көрбөйсүң. Анан баягы өзүңдүн кызыгуу менен ушуга келип калдым да. Анан эми идея каякта жатат? Мен бүгүн келинчегим менен келишим керек эле, Жибек Кенжебаева. Ал кезде сүйлөшүп эле жүргөн кезибиз болчу. Ал дагы адабияттын чоң көрөрманы. Келе албай калды жумушуна байланыштуу. Анан ошол экөөбүз баягы сүйлөшүп жүргөн кезде биз жакшы экөөбүз баягы китеп дүкөндөргө барабыз, ар кайсы жазуучуларды талкуулайбыз. Анан ал айтып калды да, Нурболот, дүйнөдө миллениал жазуучулар эл аралык атак күтө баштады. Миллениал дегенибиз баягы 80-90 жылдан кийин төрөлгөн муун. Ошол муундан уже жакшы жазуучулар чыга баштады. Алар дүйнөлүк атак күтө баштады. Алардын китептери бир канча тилге которула баштады. Элиф Шафак, Элчин Сафарлиев сыяктуу жазуучуларды бир Орто Азия тааный баштады, жаштар тааный баштады. Биздин ошол муундун өкүлдөрүнөн бир адабияттын жарк эткен бир өкүлдөрү чыкпай атат деди. Анан ушул сөз акпараттын ачылышына чоң талчок болуп калды да. Чоң түрткү болуп калды. Ушул сөздөн кийин эле биз чөйрөбүздөн эле ушул адабиятка кызыккан, бир жаңы нерселерди жаратып жүргөн балдарды издей баштадык. Анан сонун балдарды кезиктирдик. Ошол эле Адамат Алишеровду кезиктирдик. Адабий котормочу, англис тилинен түз кыргызчага адабий которот. Буга чейин 2 китеби жарык көрдү, 2-3 китеби жарык көрдү, англисчеден которулган. Эми экөөсүн айтайын, негизги бизге тиешелүү. Рэй Брэдберинин 451 Фаренгейт чыгармасы, атактуу роман. Анан Джордж Оруэллдин 1984 романын кыргызча которуп берди. Анан дагы башка фантастика жанрында тамсил, жомок жазган сонун балдар, кыздарды кезиктирдик. Анан Жибек экөөбүз ойлондук, эми бул балдар бири-бирин тааныбайт экен. Ар ким өзүнүн баягы чордонунда кайнап жүрөт. Анан буларды бириктирели, бир арага келтирели. Бул тармакта баягы муун аралык байланыш үзүлүп калганын байкадык да. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Сыдыкбековдор, андан кийин жашыраак акындар, мисалы үчүн эгемендүүлүк алган кездеги, мисалы үчүн Толукбек Байзак баштаган акындардын тобу, анан Айтматовдорго чейин Мукай Элибаевдер болгон, мисалы үчүн Хусейин Карасаевдер болгон. Анан алар бири-бирин улап келатты да. Анын ортодо жанагы Хусейин Эсенкожоев тактап коелу. Анан баягы муун аралык байланыш үзүлүп калды да. Анан баягы бири-бирине устат шакирт болуп келаткан жазуучулук токтоп калыптыр да. Анан биз ошону жандандыралы деп улуу муун менен кийинки муундагы жазуучулардын ортосунда бир көпүрө түзүп берели деген максаттар айтылып отуруп эле аягында бир расмий фонд болуп кеттик. Фонддун атын Акпарак деп ошол балдар өздөрү коюп берген. Мына чогулуп отурганбыз. Эми достор, бизде ушундай идея болуп атат. Кандай ат коесуңар десем, аны ойлонуп отурушуп, анан өздөрү сунуштаган. Бизге Акпарак берип атасыңар, биз жазганга бир мүмкүнчүлүк, аянтча түзүп берип атасыңар деп, анан атын ошого байлап коюп беришкен. Мен фонддун атын такыр өзгөрткүм келбейт. Аябай өзүмө да жагат, анткени бул менин идея эмес, ошол биз түзүп берген аудиториянын келип чыккан демилге да. Ошон үчүн мен бул атты аябай жакшы көрөм. Анан ошондон бери бир жаш таланттардын адабий демилгелерди колдой турган бир аянтча түзүлүп калды. Анан фонд дегенде бир мындай расмий нерселерди элестетебиз да. Бул бейрасмий эле мындай аянтча. Анан ошонун алкагында иштерди жүргүзүп атып, анан ушул күнгө келип калдык. Тилекке каршы бул тармак бизде аябай бош болчу экен, аябай бир жаңылыктарга суусап турган тармак болчу экен. Ошондуктан биздин бир бирикмебиз, уюмубуз бир мындай жаңылык катары бааланып калды да. Ооба. Бул сөзүңүзгө толук түрдө кошулам, анткени өзүңүз айткандай эле бул тармак жаңылануунун үстүндө болчу эмес болду да. Анан кече жакында эле өткөн китеп форуму бул баардыгыбызга жаңылык болду окшойт, баардыгыбызга жаккан нерсе болду окшойт. Ал жака баргандарга дагы, биз сыртта туруп кадр сыртында тургандарга дагы дегендей. Эми китеп форум тууралуу айтсаңыз, бул кантип эмне болуп жаралды? Китеп форумда эмнелер болду? Эмне деген жыйынтыкка келдиңер? Ал жакта чындыгында эле максатына жеттиби?
китеп форум ашыгы менен жетти максатына. Менин сөз башынан болсун. Идея кайдан келди? Биз өткөн жылдын декабрь айында 2022-нин аягында ошол Китепстан басма үйүнүн негиздөөчүсү бар, Бакыт Абдуллаев деген сонун байкебиз бар. Билген кишиге эми сонун эмгек кылып атат. Жылына дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн ондоп которуп берип аткан байкебиз. Анан мындай чай үстүндө эле отуруп эле анан жаңы жылда бир иш-чараларды белгилеп алалы дедик да. Ал биздин баягы фонддун байкоочу кеңештин мүчөсү да. Сүйлөшүп мен алардын алдынан өтүп кеңешип турам. Анан ушундай сөз кылып атканда эле анан баягы чогуу отурабыз, анан бир сөз чыгып кетти. Булар бири-бирин тааныбайт. Анан мисалы үчүн окурмандар жүрөт дейт. Кыргызча китеп жок, кыргызча китеп дүкөн жок, раритеттен башка дүкөн жок деп сындашат. Ошол эле учурда басма үйлөр биз толтура китеп чыгарып атабыз, эл албайт деп алуучулар жок дейт. Сындашат да. Мындай парадокс да, бир эле учурда баягы карама-каршылыктуу эме жаралып калып атат. Анан ушулардын баарын сүйлөшүп отуруп анан анда башын бириктирбейли, бир иш-чара керек турбайбы деген ойго келип анан китеп форумду ойлонуштура баштадык. Аталышы анда башкача болчу, бир китеп фест деген сыяктуу бир нерсени ойлонуп атканбыз. Анан башында бир 60-70 киши болот го деген эсеп менен бир чаканыраак иш-чараны элестеткенбиз да. Анан иш-чаранын процессин уюштуруу иштери башталды. Акырында анан датасын белгилеп, Новотелдин жарым залын алдык. Ал жердин дагы баягы жетекчилиги менен сүйлөшүп, ал бизге баягы залды бекер бермей болду да. Бул үчүн ал жактын жетекчилигине рахматымды айтам. Анан 67 кишиге расчет кылып биз рекламаны коюп эмен жибердик. Реклама дегенде жөн эле баягы Акбарактын Instagram баракчасына каттоо форумун ачып койдук. Тааныш-тунушка жөнөтүп койдуңуздар. Тааныш-тунушка жөнөтүп бөлүшүп койгула деп ушундай иш-чара өткөрүп атабыз деп, анан тааныш-тунуш эмес, баягы ушул чөйрөгө келип бири-бирин таанып калса деп кызыктар болгон тараптарга жөнөтүп койдук да. Анан эмне болуп кетти билбейм, бир күндөн кийин эле бир көрдүк 80-90 киши катталып салды. Анан мен Бакыт байкелер менен кайра чогулдук дагы. Биз чота өзүбүз байкабай чоң нерсени моюнга алып алдык окшойт. Мен бул иш-чаранын форматы республикалык эмеге кетип баратат, масштабка кетип баратат деп айттым да. Антип айтканыбыздын жөнү бар, анткени бизге аймактардан чала башташты да. Оштон, Жалал Абадтан, Көлдөн, анан китептерибиз бар деп авторлор кызыгып, анан бизге уруксат кагасын жазып бергиле, биз жумуштан уруксат алабыз дегендер чыкты. Анан кайра Новотелге бардык. Көзүбүз мындай. Анан барып аяктын жетекчилиги менен кайра сүйлөшүп, анан залды толук кылып беришүүлөрүн өтүнүп, мунун баары акчада. Анан биз кирүүнү акысыз кылдык. Анан китеп жарманкага катышкан басма үйлөргө да акча алган жокпуз да. Такыр сухую иштедик. Ошондуктан биз мындай каржыдан каржы алып турдук. Бирок ага карабай баягы жетекчилик менен сүйлөшүп, Новотелдин жетекчилигин баягы кайра көндүрүп, анан ал чоң залды алганга уруксатын берди. Бирок кайсы баягы кофе брейкин болсо акы төлөмөй болдук ага. Анан ал жагын чечип алган соң, ал жагы жолго коюлган соң, демөөрчүлөрдү издей баштадык. Анан жакшы бир байкелер чыкты, Супара этно комплекс колдоп берди, анан дагы бир 2-3 тарап колдоп берди. Анан каттоо форумун биз уланттык. Анан соңку учурда биз аталган форманы иш-чара эртең болот деген күнү түнкү 12-де жаптык. Ошо Новотелде даярдык көрүп аткан учурда жаптык. Акыркы эсеп боюнча 668 киши катталды. Дээрлик 700 киши катталды. Анан эми алардын баягы 400-ü иш-чарага келип берди. Иш-чара башталды, 10:30-да өз убагы менен башталды. 400 киши келди. Мен учурдан пайдаланып ыктыярчыларга ыраазычылык билдирет элем. Эч сыр бербей, баягы күтүлгөндөн 2 эсе көп киши келгенине карабай, тыкан таза өткөрүп беришти. Мен бир ыктыярчынын баягы көзү бакырайып чуркап келгенин унутпайм. Нурболот гардеробто орунга албай калды депчи. Анан тынчтангыла иштек болбойт деп анан аларды багыттап иштеп аттык. Сыр берген жокпуз такыр, сонун эле болду баары. Анан форумдун өзүндө негизги 3 панелдик талкуу болду. Бул адабий тенденцияларга арналды. Алгачкы панелдик талкуу эмнелер жазылууда, эмнелер окулууда деп атадык. Бул жерде болсо ошо балдар психологу, менин өнөктөшүм Жибек Кенжебаеванын презентациясы жасалды. Ал презентацияда болсо ошол дүйнө эли эмнени окуп атат, азыр кандай жанрлар, жаңы жанрлар калыптанып атат. Ошо биз билбеген жана мисалы үчүн комикс, манга сыяктуу жанрлардын пайда болушу, анан азыркы авторлор эмнелерди жазып атат. Мурдагыдай оң карман, терс карман деген уже тарыхка кетип, азыр оң баягы жакшы тараптары да бар, жаман тараптары да бар, карама-каршылыктуу мүнөз күткөн бир персонаж алдыга чыкканын, анан жазуучулардын көпчүлүгү баягы адамдын сезимдерине көңүл бура баштаган, баягыдай сюжетке эмес, сезимдерди сүрөттөгөн
тенденция ачылганын, анан сезимди жазган жазуучулардын көпчүлүгү аялдар экенин айтып, ушул сонун кызыктуу бир презентация жасады. Мен азыр суранычтар көп болуп атат, балким аны биз макала түрүндө текст кылып да жарыялашыбыз мүмкүн жакын арада. Эми аны көндүрүшүм керек. Анан сөзсүз түрдө көнөт болуш керек деген. Анан экинчи панелдик, анан баса биринчи панелдик талкууда жибектен тышкары Олжобай Шакир агай катышты. Ал болсо ушундай эле жибек айткан сөздү улап, баягы мындай. Ал эми Кыргызстандачы, Кыргызстанда. Анан Кыргызстанды улады да, анан ал контраст кылып, ошо Кыргызстанда бул тенденциялар байкалбай атканын, анан азыркы жазуучулар учурдагы окурмандардын талабын канааттандыра албай атканына кенен токтолду. Дагы бир агайыбыз, белгилүү отормочу, редактор, жазуучу Насипбек Асанбаев болсо, балдар адабияты аябай аксап атканын, дүйнөдө мисалы үчүн китептер бар го, бир бетинде алманын эле сүрөтү, анан жанында Apple деген жазуусу бар. Бүттү, башка эчтеке жок. Ушул сыяктуу жеңил эле мисалы үчүн алманын сүрөтү, жанында алма деген сөз жазылган эле бир жөнөкөй китептердин жоктугу аны тынчсызданарын айтты. Анан бул залда авторлор отурган болчу, китеп үйлөр, басма үйлөр отурган болчу, аларга жакшы бир кеңеш болуп калды окшойт. Алар баарын жазып отурушту. Мага ушул нерсе аябай жагып атты да. Анан экинчи панелдик талкуу болсо, адабият жана маркетинг деп аталды. Китепти кантип элге жеткиребиз. Бул жерде болсо окуу басма үйүнүн негиздөөчүсү, Book House китеп дүкөндөрүнүн негиздөөчүсү Замир Таштемиров байкебиз өзүнүн мисалында китептерди кантип элге жеткирип атканын айтып берди. Бул мисал үчүн республикалык масштабтагы китеп сынактары болушу мүмкүн, же китепти онлайн сатып алууга мүмкүнчүлүк берген маркетплейстер, сайттар болушу мүмкүн деген сыяктуу ойлорун айтты. Анан дагы бир спикерибиз болсо Айдай Максатбекова, Бишкектеги англис тилиндеги китептер сатылган жападан жалгыз магазиндин ээси. Ага мен мындай суроо бердим да, мисалы үчүн бизде англисче китеп окугандардын саны аябай аз. Анын статистикасы боюнча англис тилдүүлөр 0,2% түзөткөн да. Бул аябай кичинекей чөйрө. Анан ушундан коркпой кантип англисче китеп сатылган дүкөн ачтың, эмнеге мындай тобокелдикке бардың десем, анан ал айтып атат, баягы социалдык тармактын күчү менен кармалдым депчи. Анан ушул жерден дагы бир инсайт пайда болуп атат. Демек, китеп сатууда баягы социалдык тармактардын ролу чоң депчи. Анан сөзүбүздү маркетолог Зина Кабылбек улады. Биз аны атайын адис катары кошконбуз, баягы жазуучуларга китеп дүкөндөргө багыт берсин деп. Анан ал 20дан ашуун баягы маркетингдик ходдорду, жолдорду эсептеп келген экен, анын баарын айтып берди. Жазуучулар акцияларды өткөрүшү керек экенин, личный бренд жасашы керек экенин жасады. Өтө сонун баягы таасирдүү спикерлердин бири болуп калды. Бүткөндөн кийин баары эле ошол Зинаны издеп жүрүштү. Анан дагы бир спикерибиз Куштарбек Кимсанов да өзүнүн ойлорун ортого салды. Ал баягы басма үйлөр менен жазуучулар тыгыз байланышта болушу керектигине аябай жакшы айтып белгилеп өттү да. Биз билебиз да, баягы жазуучулар китеп чыгарат, анан жалпода китеп дүкөндөргө алып барып коюшат да, ошо менен анан алып жата беришет да, менин китептерим өтпөй атат, анан жаштар жок деп отура беришет. Иштөөнү билишпейт, баягы Instagram, Facebook, ошол эле TikTok'ту колдонууну билишпейт. Жакшы айттыңыз. Анан 3-чү панелдик талкууда болсо, окурмандардан сунуш деп атаганбыз. Эмнени окугубуз келет депчи. Анан жигердүү окурмандардан тандап, алардан баягы сындагыла, талкалагыла, китеп үйлөрдү, сыныңарды айтып, сунуштарыңарды бергиле деп айттык. Эми талкалагыла, бул тырмакчанын ичинде албетте. Анан Санжи Туйтун эжебиз, редактор, спикер катары чыгып, китептерде каталар жөнүндө сонун ойлорун ортого салды, баягы котормодогу осол жасалган котормолор боюнча. Анан экинчи спикерибиз Сапаргүл Абдинабиева болсо, балдар адабияты жок экенине кайра токтолуп, өзүнүн уулу белек үчүн китеп алууда баягы тандоосу чектелип калаарын айтып, анан мисалы үчүн жакшы бир идея берип кетти. Эмне үчүн биз ошол эле баягы дүйнөнү дүңгүрөп аткан Кыргызстандык илимпоз Асель Сартбаеванын, же ошол эле Роза Отунбаеванын, же Айсулуу Тыныбекованын, же Атай Өмүрзаковдун өмүр баяндарын балдар үчүн иллюстративдик кылып ылайыктап бербейбиз деген сыяктуу ойлорун айтты. Эми бул идея бардык эле басма үйлөрдө бар. Мен баягы бул чөйрөдө жүргөнүм үчүн билем да, ушундай кылсак деп ойлонушат. Мисалы үчүн Бакыт Байке Табыл Дегенбердиевдин өмүр баянын, Шоронун тарыхын балдар үчүн ылайыктасам деп аябай кыялданып жүрөт да. Бирок баягы каражатка такалат. Анан баягы иллюстративдик болуш керек да, балдар китеби баягы сүрөттөр менен коштолуш керек. Сүрөтчүлөр аябай кымбат, анысына графикалык сүрөтчүлөр. Анан ал жерде баягы демөөрчүлүк маселеси да козголуп, ишкерлерди дагы бир аз чакырдык. Колдоо, бул ушундай демилгелерди колдогула деп. Айтор панелдик талкуулар ушундай нукта жүрдү. Анан иш-чара баштан аяк китеп жарманкеси менен коштолду. Биз 10 чакты басма үй алдын ала катталган болчу. Биз аларга аянтчаны акысыз бердик.
башында ойлодук эми кичине бизге пайда болсун деп бир столдорду саталы дедик. Анан ойлонсок алардын соодасы көп деле жүрүшчү эмес. Анан бизге төлөгөн акчасына жаппай калчудай да. Анан биз биринчи жолу өткөрүп атабыз, жөн эле келишсин, көрүшсүн, тажрыйба болсун деп анан аларга мындай эле аянтча бердик. Эсимде изилдөө аянтчасынын китептери келген, аябай кубандым. Тарых жөнүндө сонун китептер жазып ачпайбы. Анан сатуучулар, сатып алуучулар тагыраагы көп эле болдубу? Аябай көп болду. Жана келген 400 кишинин баары эле менимче бирден китеп алып кетти да. Бирден алып кетип атышты. Анан мен бир кичинекей бала аябай эсибизде калды. Китепстан басма үйү былтыр балдар китеби үчүн бир 4 серия чыгарганда, бул Опра Уинфринин өмүр баяны, Стив Джобстун өмүр баяны, дагы бир эки инсандын өмүр баяны болуп, мындай бир комплект болуп чыккан. Анан кичинекей бала мындай келди да, мен муну окугам, мен муну алам деди да. Ушундай көрүнүштөр биздин эсибизде аябай калды. Эми уюштуруучуларга баарынан да ушундай эле моменттер өзүнүн бир эмесин берет экен да. Анан кабыл алган тараптын, баягы келген тараптын ой пикирлерин угуп отуруп, биз өз максатыбызга бир ашыгы менен жеттик деп ишенип. Мен окурмандардын, ошол китеп алуучулардын оюн билгим келип атат да. Алар кандай китеп окканды жакшы көрүшөт экен? Ошол эле акын жазуучулардан кандай китепти талап кылышты алар? Жакшы суроо. Окурмандар көпчүлүгү азыр мындай кызыктуу китептерге ыктап калышты. Кызыктуу дегеним бир сүрөттүү, түстүү, анан мындай жогоруда баягы Жибектин презентациясын аябай жактырышты. Сезимдерге басым жасаган, анан баягы салттуу, буга чейин калыптанып калган рамкалардан чыккан, бир жаңылык жарата турган китептерди күтүп аткандары байкалып турду да. Анан фантастика жанры өнүкпөй атканына кенен токтолдук. Эми өзүбүз жазбасак да жок дегенде бар китепти которсок деген ойлор айтылды. Анан мисалы үчүн казактар былтыр Гарри Поттер деп казакча чыгарышкан болчу. Ошол сыяктуу демилгелер эмне үчүн бизде жок деген сындар айтылды. Комикстер эмнеге жазылбайт деген китеп айтылды. Эмне үчүн биз баягы китептин салттуу эле түрүн билебиз. Ачсаң эле толтура текст болгон түрүн билебиз. Башкача кызыктуу китептер чыгып атпайбы? Дагы да болсо кызыктырып окуганга. Эмнеге андайлар жок деген бир эмелер айтылды, сунуштар айтылды. Басма үйлөр менимче аябай ойлонуп кетишти. Эми жаңылыктарды күтөбүз. Анан буга чейин деле мындай китептер билбейм актуалдуу болгон. Мындан мурун баягы Кантип байыйн, мотивациялык китептер, эргүү берчү, ошол эле которулган, кыргыз тилине которулган, орус тилине которулган, же орус тилинен кыргыз тилине которулган, кантип бай болом, кантип ишкер болом, кантип ишти баштайм, кантип ордуман турам деген китептер дагы деле актуалдуу экен. Биз ушул тенденцияны байкадык. Насыпбек агай дагы жакшы берилип өттү. Ушул китептерге мындай кызыгуу сууп баратат депчи. Анан азыр көбүчө бул классикага ыктаган бир катмар пайда болду деп өзүнүн байкоосу менен бөлүштү. Анан биз иш-чараны өткөрөрдөн бир 10 күн мурда сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Кыргызстандыктардын китепке болгон мамилеси кандай деген темада. Бул социалдык тармактардын аркылуу гана чектелип калдык. Ага бир 5000дей киши катышты. 4800 киши катышты. Бул дүйнөдө билесиз да, баягы ар кандай кызыктуу статистикалар бар эмеспи? Мисалы үчүн дүйнөдөгү эң китепкөй өлкө бул Индия. Анан немистер болсо классиканы жакшы көрөт, чыгыш элдери поэзияны жакшы көрөт деген сыяктуу бир кызыктуу маалыматтар бар. Анан мисалы үчүн бир немиске 7 китеп туура келет деген сыяктуу бир маалыматтар бар. Кыргызстандыктар жөнүндө мындай нерсе жок да. Анан биз ушуну калыптандыралы деп онлайн сурамжылоо жүргүздүк. Ага 4700 канча бир киши катышып берди. Анын жыйынтыгын ошо өнөктөшүбүз Бакыт байке жасады. Анын презентациясынан маалым болгон нерсе, Кыргызстанда балдарга караганда кыздар көбүрөөк китеп окуйт. 70% дээрлик катышкандардын 70% кыздар болгон. 30 канчасы гана жигиттер. Анан окурмандар китепти мухабасына карап тандашат. Баасы кызыктырбайт, көп нерсеси кызыктырбайт. Социалдык тармактагы пикирлерден улам сатып алышат экен китепти. Ушул сыяктуу кызыктуу маалыматтарды ала алдык да. Эми бул толук социологиялык баягы методдор менен жүргүзүлгөн сурамжылоого карандабайт. Бул чакан эле баягы китепкөйлөр арасында жүргүзүлгөн онлайн сурамжылоо болуп калды, бирок кайсы бир деңгээлде картинаны берип турат. Анан ошол сурамжылоонун негизинде айта турган болсок, баягы шык берүүчү китептер эң көп окулган китептердин арасында дагы эле турат. Насыпбек агай жанагындай пикирин айтып атат, бирок статистика башканы көрсөтүп атат да. Эң көп окулган баягы тармактар катары ушул эң эме берүүчү, баягы шык берүүчү китептер, мотивациялык китептер, диний китептер,
Анан диний китептер, шык берүүчү китептер, анан бала тарбиялоого багытталган китептерге суроо талап жогору экени азыр байкалып атат. Бул өтө кызыктуу тенденция. Баягы биздин байкап атасыз да, окурмандардын диапазону канчалык түрдүү да. Анан соңку учурда шык берүүчү китептерге болгон сын пикир күчөп баштады. Анан мисалы үчүн жана Айдай Максатбекова мага берген маегинде жарды мамлекеттер шык берүүчү китептерди көп окуйт деп айткан. Анан мен ушул нерсеге бир аз скептикалык көз караштамын. Эгер адам дагы өзгөртүп атса, эгер ал адамга бир жакшы натыйжасын берип атса, окуй берсин. Бул дагы болсо баягы адамдын китеп окуу маданиятын калыптандыруудагы бир алгачкы баскычтардын бири. Мен деле убагында Ник Вуйчичтин китептери менен аябай ооругам, мисалы үчүн. Аны мен жашырбайм. Мен төрөлгөндө эле адабият деп төрөлгөн эмесмин. Мен деле ошо акырындан келдиңиз. Ник Вуйчичти, анан Брайан Трейси дегендерди мен деле окугам. Анан бул акырындык менен келе турган нерсе, ошондуктан биз ал нерсени эч качан жерибешибиз керек. Болгону ал баягы адамдын ой жүгүртүүсүн өзгөртө алса, эмнеге болбосун? Окурсун. Ал деле адамдан болуш керек. Ооба. Баягы китеп толтура окуп, бирок жыйынтык жок болсо эмне кереги бар дегеним го. Ал эми бир эле шыктандыруучу китепти окуп, бирок ошого аракет кылган болсо, анда жакшы. Анан ошол эле адабият жаратуучу, китеп жаратуучуларга жакшы кеңеш болуптур. Анткени өзүңүз айткандай эле китепти чыгарат, ошол эле китеп дүкөндөргө же болбосо баягы окурмандардын азына эле беришет дагы, анан үйдө отура беришет өзүңүз айткандай, чынында менин китебимди алышпайт, баягы окурмандар аз, жаштар китеп окубай калды дагы жана ушка сыяктууларды айтыпчы. Анан тукабасы адам баласы караганда эле кооздукту жакшы көрөт эмеспизби? Ал кооз болсо, жакшы болсо, кымбат көрүнсө дароо алганга аракетибизди кылабыз да. Чындыгында эле бул нерсе мени да сүйүнттү. Кудайым буюрса, китеп алуучулар дагы, китепти жакшы кылып чыгаруучулар дагы көбөйөт болуш керек. Бул китеп форумдан кийин эми сиздерде дагы башка ойлор да жаралса керек. Бул китеп форумда ушунчалык сонун жыйынтыктап алдыңыздар. Андан кийин эми дагы да болсо мындай кылсак болот турбайбы, тимдей кылсак болот турбайбы деген акырындан пландар, ойлор, идеялар келип атса керек. Мукабасы деп сиз жакшы айттыңыз. Мен толуктап коеюн бир аз. Жанагы статистика көрсөткөндөй, чын эле окурмандар мукабасына кызыгып, алар ары тастыкталды да. Анан эми алдыдагы пландар боюнча бул иш-чара бизди аябай шыктандырып койду. Мен көчөнү иш-чара жөнүндө Facebook'ка пост жазгандан кийин Новотелдин жетекчиси ошол Жодар Садилхан мырзадан пикир келди. Муну жыл сайын өтүүчү Новотелдин салттуу форумдарын айланталы. Силердин иш-чара биздин аянтча силерге берип аткан мейманканабыздын залы бир маданий китептин борборуна, очогуна айлансын деген жакшы пикирин айтты. Эми бул пикир албетте жерде калбаш керек. Биз муну сөзсүз улантабыз. Китеп форум 1 болду, эми китеп форум 2 деп балким улантып кете беребиз. Анан мен уже бул иш-чараны биз айтып атпаймынбы? Башында биз дымагы жок эле баштаганбыз, бир 60 кишиге ылайыктап. Анан эми көрүп атабыз, бул тармак жаңыланууга аябай муктаж экен. Өздөрү тамашалап айтмакчы 30 жылда мындай болбоптур. Анан бул тармак суусап калыптыр да. Анан мен ойлогом бир көп деле киши келбейт го деп. Анткени мен бир 10 чакты киши эми баягы эле акылдуулар келип сүйлөйт да деп келбей койгонун билем да. Мен чакыруу жибергендечи. Анан ошондуктан биз бул тармакка байланыштуу бир топ стереотиптерди буздук. Жаштар китеп окубайт деген стереотип бүттү. Ал мындан кийин айтылбаш керек. Анткени келгендердин дээрлик 90% жаштар болду. Китеп окуш керек деп, китеп окубайсыңар жаштар деп алып жүргөн аксакалдарды кечээ мисалы үчүн мен көрбөдүм. Чакыруу жиберилгенине карабай. Алар баягы эл көзүнө ошентип айтып койгону менен алар мындай иш-чараларга тартылбай атат. Анан мен мындай баягы суроо талап болорун билген эмесмин, эми билип алдык. Мен максаттарды эми такыр башкача кое баштадым, фонддун алдындагы максаттарды. Биз коркпой эле чоңураак бир публикага иштей беришибиз керек экен. Мисалы үчүн жанагы сонун үнү менен элге таанылып келаткан Роза Кыргызбекке бир поэзия кечесин өткөрүп берели деп жер издеп жүргөнбүз, чакан аудиторияда ыкталган. Мен уже филармонияны көздөй баштадым да. Филармониянын кичирээк залын көздөй баштадым. Билетти татынакай эле кылып бир 500 сомдон коюп туруп эле бир элди чакырып, поэзиянын деңгээлин көтөрүп, ал жерде да китеп жарманкелерин өткөрүп, бул жерди бир креативдүү тармакка айлантышканга мезгил келип жеткен экен давно эле. Эми ошону акырынан биз кубалап жетишибиз керек ошол нерсенин баарын. Анан мисалы үчүн уже кечээки пикирлерден кийин мен кийинки форумдарды ойлонуштура баштадым, акырындыктан ойго келе калган учурда жазып коюп атам. Мен казак боорлдошторго бул тармакта жүргүзүп аткан иштерине аябай суктанам. Былтыр жайында ошол Алматыга 2-3 күнгө барып, ушул тармакта жүргөн адамдар менен таанышып келгенбиз, эми укмуш деңгээлге кетишти.
Гарри Поттерди которуп салышты, Харуки Муракамини которуп атышат. Ал жердин басма үйлөрү ээлери мындай биздикине караганда рисковый адамдар да. Үйүн күрөөгө коюп туруп акчасын автордук укук алып салган адамдар бар. Машинасын сатып туруп Властелин колецти казакча которуп салган автор бар. Мен аны менен максат жолугун аябай максат кылып жүрөм. Анан бизде азыр кичинекей бир план болуп атат. Кийинки форумдарда ошолорду чакырсак деген. Бир тажрыйба алмашуу болсо, биздин котормочулар басма үйлөр иштешүүнү көрсө деген сыяктуу бир ойлор бар да. Анан андан ары болсо эми Орто Азияга балким чыгабызбы, балким Өзбекстандын басма үйлөр. Алар дагы мисалы үчүн көчө чыккан китептер жарым жыл өтпөй казак, өзбек тилдеринде пайда болуп атат. Эми албетте ал жерде мамлекеттин колдоосу чоң, бул тармакка эбегейсиз акча бөлүнөт. Биз мамлекет кылбаган ишти моюнга алып алганыбызды эми түшүнүп отурам. Бирок биз ошого келишибиз керек. Эми жасабайт деп отура бербей, биз мамлекеттин көңүлүн бурганга аракет кылышыбыз керек. Ушул сыяктуу бир иштерди ойлонушуп баштадык. Биз уже такыр жаңы масштабка чыгып алдык. Анан кечэтен бери телефон тынбай атат, аймактарды кыдыргыла деген. Ушул вариантты да бир ойлонуштуруп атабыз. Балким күн жылып баягы аба жолдору тазарса, кара жол карайса дегендей. Балким бир Оштонду кийинки бир ири шаарлардан Жалал Абад, Ош, Каракол балким ушул сыяктуу бир ирирээк шаардарда ушул форумдун дагы бир аналогдорун жасап көрсөкпү деген ой менде пайда болуп атат. Бул тармак жогоруда айткандай ачка тойгузуш керек. Дүйнөлүк тенденциялар мисалы үчүн биз үчүн биз маалыматтарды күндө издеп жүргөнчө бизге мындай катардагы эле нерсе көрүнүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн Жибектин презентациясы мен үчүн көп деле жаңылык болгон жок. Мен аны көрүп сүйлөшүп жүрөм. Анан аны көрбөгөн адамдарга, аны такыр кабарсыз адамдар аябай көп экен да. Анан мен учурдан пайдаланып спикерлерге ошол эле маркетолог, ошол эле Жибекке аябай ыраазычылык билдирет элем. Бизде жок, кыргызча жок, керек болсо орусчасы жок маалыматтарды таап, которуп, дүйнөлүк жаңылыктар менен бизди кабардар кылып беришти. Бул өтө чоң нерсе болду. Мен кандай чоң иш жасаганыбызды бүгүн сезип атам да. Убагында баягы адреналин менен жүрө бердик да, уюштуруу иштери менен. Анан азыр байкап, мындан аркы пландарыбыз майда болбош керек экен деген ойго келип токтолуп атам азыр. Сонун. Бул адабият айдыңында сүйлөшүү темаларыбыз абдан эле көп. Кудайым буюрса, дагы да болсо көп жаңылыктар тууралуу сүйлөшөбүз деген үмүттөбүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ошол китеп айдыңына, адабият айдыңына кичине болсо дагы биздин көзүбүздү ачып, мына момундай болот экен деп салымыңызды кошкондуңуздар үчүн. Анда эмесе сиз менен коштошолук. Кайрадан студиялардан, кайрадан адабият кечилерден, поэзия кечилерден жолукканга чейин дейин. Ал эми Таңкылаев көрсөтүүсү дагы бир ирет эскертет. Бүгүн биз мына ошол Акбарак фонду жана ошол эле Акбарак фонду өткөргөн китеп форуму тууралуу кичине болсо да сиздерге маалымат алып бердик деген үмүттөбүз. Нурболот Азамат мына ошол Акбарак коомдук фондунун негиздөөчүсү бизде мейманда болуп өттү. Ал эми Таңкылаев көрсөтүүсү кайрадан өз берүүсүнөн алды карай улансын.